Кейінгі сөз Өзбекстан Республикасы Президенті Урматтуу Мирзиёев Шавкат Миромоновичке берилет. Muhtaram Sarınbay Sharipovich, hurmatli delegatsiya rahbarlari, xonimlar va janoblar. Avvalambor Qirg'iziston Respublikasi Prezidenti hurmatli Sarınbay Sharipovich, sizga samimiy mehmondo'stlik uchun ushbu uchrashuvni yuqori darajada tashkil qildik. Hurmatli Sarınbay Sharipovich, biz Qirg'iz jergesinde жолугуп жатканыңыздарга кураштабыз. Жолугушуу жогорку деңгээлде өтүп жатат. Биз дагы бир жолу ушул биздин кызматташуу жана биздин бир туугандык мамилебиз биздин элди бириктирип турганына көзүбүз жетип турат. 10 yilligi nishonlanadigan Түрк тилдүү мамлекеттердин кеңеши пайда болгонуна биз бул кийинки биздин көп тараптуу мамилелерибиздин түпкүйлүгүнө жакшы таасир калтырат. Биздин кандайдыр бир көйгөйлөр жок деп айта албайм биздин мамилелерибиз ортосунда. xalqaro va mintaqaviy Биздин мамлекетте qarash va yondashuvlarga эл аралык регионалдык маселелер боюнча бул жерде активдүү раритеттик мамилелерди өзгөчө экономикалык да толук кандуу биздин элдин кызыкчылыктарына жооп берет. Биздин баарыбызга биздин позитивдүү процесстер ар кандай эл аралык аренада таралган күчтөр таасир көрсөтпөй койбой жатат. Биз президент өзүңүз айткандай beqarorlik davom etayotganini hammamiz kuzatib, shunga guvohi bo'lmoqdamiz. Дүйнөдөгү тынч туруктуулук жана глобалдык деңгээлде чечилген ушул региондорго афгандык проблема дагы жана бизде жакын чыгыштагы түзүлгөн шарттагы тынчтандырбай койбойт. Mintaqada tinchlik va barqarorlik taraqqiyotini ta'minlashda global va региондо ayniqsa terrorizm va ekstremizmga глобалдык, регионалдык, өзгөчө террористтик, экстремизм маселелери тынчтандырбай койбойт. Ошону менен бирге биз Борбордук Азияда бирлешкен аракеттердин негизинде бизде биз региондордун июнь айында ООН менен резолюция кабыл алгандыгын айтсак, биз билебиз. Бул биз үчүн тарыхый мааниге ээ болду. Бүгүнкү саммитте бизде Өзбекстан менен жана Түрк кеңешинин биздин мүмкүнчүлүктөрдүн чегинмеси, биз мындан дагы чоң жетишүүгө аракет кылабыз. Мен оюмча бүгүнкү жыйналыштан кийин көп учурда биздин мамилелерибиз жакшы тарапка ойт деп ишенем. Азыр ушул кеңештен кийин биздин өз ара өнөктөштүк өзгөчө бул биздин кызматташууда негизги тарапта багыттарды көрсөткүм келет. Бул жерде инвестициялык өз ара аракеттенүүнү күчөтүү керек. Бул тууралуу бүт менин коллегаларым сөз кылып кетти өздөрүнүн сөздөрүндө. Эгерде биз экономикалык кызматташууну күчөтсөк, бул биздин
мамлекеттин өнүгүүсүнө түз таасир жана оң таасир берет. Инвестициялык компаниялардын, банктардын, ишкерлердин өз ара кызматташуусу мында чоң мааниге ээ болот. Мындан тышкары ишкерлердин кеңеши түзүлүшү керек. Бул Ташкентке ачылса, көп ишканаларды тартууга болот. Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, биз азыр ушул регионалдык долбоорлордун алкагында жолугушуп, бизге көп маселелерди чечүүгө шарт түзүлүп атат. Эгерде ушул иш-чаранын алкагында бул маселелер чечилип калса, биздин кызыкчылыгыбызга көп учурат. Мындан тышкары интеграцияланган транспорттук байланышуу биздин дүйнөлүк жана регионалдык маселелерди чечүүгө шарт түзүлөт. Автомобилдик, темир жол, аба байланыштары, каттамдары бул түштүк жана чыгыш Азияларды байланыштырууга шарт түзөт. Кийинки акыркы убакта биздин региондо көп стратегиялык долбоорлор ишке ашырылууда. Манын ичинде Азербайжанда жаңы деңиз порту, Казахстанда Харгос транспорттук жолу түзүлүүдө. Мындан тышкары кыска жолдо Өзбекстанды порт менен байланыштырууга аракет болуп жатат. Бул биз буга айтылган өлкөлөргө ыраазычылык билдирип кетебиз. Мындан Амурдария аркылуу көпүрө салынат деген ниетибиз бар. Бул андан тышкары ири аэропорттун салынышы, бул 100 миллион пассажир. Андан тышкары бул жүргүнчүлөр транспорт аркылуу, темир жол аркылуу ташылууда. Мерсин порту бул жыл үстүндөгү Андижан, Эркештам, Кашгар каттамында жол ачылат. Ошону менен бирге биз Кытай, Кыргызстан менен темир жол салынууга ниеттенип жатабыз. Бул максатка ылайык болот. Анткени бул экономикабызды көтөргөнгө мен биздин өнөктөштөргө өзүмдүн ыраазычылыгымды билдирем. Бул Өзбекстанда үчүнчүдөн бардык биздин өлкөнүн мамилелеринин өнүгүшүнө көңүл бурушубуз керек. Бардык жашоонун чөйрөсүндө коммуникациялык жана маалыматтык функцияларга көңүл бурушубуз керек. Мындан ар бир мамлекеттин узак мөөнөттүү келечегиндеги көп маселелердин чечилишине өбөлгө түзүлөт. Мындан тышкары илимий изилдөө борбордун ачылышына дагы шарт түзүлүүдө. Төртөө бизде туризм чөйрөсүн өзгөртүп, биз бул туристтик долбоор азыркы жибек жолу аттуу заманбап долбоорду колдоп жатабыз. Биз 20 жыл Хивада
бул түрк дүйнөсүнүн маданий борбору болуп эсептелет. Бул жерде бул ислам цивилизациясынын бул руханий борбору. Бул ушуга байланыштуу биздин өлкөлөрдүн ортосунда паломник катары туризмди өнүктүрүүнү дагы биз колдоп жатабыз. Азыркы учур менен пайдаланып, ушул чөйрөдөгү борбордук Азиядагы оң тажрыйбага биз биздин региондордун элдеринин ортосунда түзүлгөн бир туугандык мамилелерин колдоп, бул Өзбекистанда, Казакстанда, Өзбекистанда, Таджикистанда өз ара биргеликте өткөргөн концерттерге, фестивалдарга жана башка иш-чараларга биздин бул мындай өткөрүлгөн иш-чаралар коомдун абдан зор маанисине ээ болгон. Shuningdek biz Turkiy davlatlarining buyuk adiblarini, olim va mutafakkirlarni ошондой эле биз бир электрондук каталог жакын өлкөдөгү жайгашкан жашап кеткен улукман жазуучулардын, окумуштуулардын, ойчулардын бир каталогун түзүп, алардын китептерин чыгарып, өз ара алмашып, которулган ишке көңүл бургум келет. Бул көп тараптуу өз ара аракеттенүүнүн бул мындан тышкары биздин биргеликте экстремизм маселелери тынчсыздырбай кое бербейт. Урматтуу мамлекет башчылары азыркы учурда жаштардын окутуусу, билим алуусу көңүлдүн борборунда турат. Shu nuqtai nazardan O'zbekiston ушул максатта атайын резолюция кабыл башкы бууда толерантность азайтуу максатында чоң сунуш киргизди. Бул Түркү кеңеши биздин демилгелерди колдошу керек. Биздин байыркы ата бабаларыбыздын маданиятын колдоп сакталышына бүт өбөлгө түзүшү керек. Имам Бухари атынан аздалган борбор бул ойчул биздин алардын биздин караңгычылык менен күрөшкөн жана чындыкты, адилеттикти коргоп деген принциптерибизге дал келип жатат. Урматтуу коллегалар, Өзбекистан акыркы жылдары биринчи жолу ушул түркү кеңешинин ишине катышып, биз кийинки убакта эки тараптуу кызматташтыкты колдоп, мындан тышкары соода, экономикалык жана башка чөйрөдөгү түркү кеңешинин региондогу өткөрүлүп жаткан иш-чаралар колдоп жана түрк тилдүү өлкөлөрдө биз чоң
umid va ishonch bilan qaraymiz. колдоого колдоп иш чараларын жана аракеттерин биз кийин биздин өлкөлөрдүн алкагында иш чараларды жүргүзүп азыркы биз түрк кеңешинин ар кандай гана болбосун багыттарындагы иш чараларына катышууга даяр экенибизди билдирип жана кеңештин алкагында кабыл алынган кеңештер мен ишенем биздин кызматташуу чынында Саммитimiz абдан neticesinde devletlerimiz samaralı, hamkorluk бизге жаңы келечекти ачып memleketlerimiz, биздин tarakkiyatı көп биздин өлкөлөрдүн гүлдөп өсүшүнө ушул учур менен пайдаланып бул бүткүл дүйнөлүк качкындар оюндарынын ийгиликтүү өткөрүлүшүңөрдү каалайм. Devletler Hamkorluk Kengeşi'ne reislik Ошондой эле мен президенттин Кыргызстан президентинин дарегине Сооронбай 6 саммиттин төрагалыгын кабыл алганга мен сизги куттуктайм. Сооронбай Шарипович, мындай оңой эмес сизге кызмат жүктөлгөн. Рахмат сізге, урматтуу Шавкат Миромонович, жылуу сөздөрүңүзгө, жакшы сунуштарыңызга біз разыбыз сізге.